Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Силерге жаркын маанай калуу менен адайы окуу сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы ырыс алды ынтымак, элдик жомок. Сабактын максаты окуучулардын сүйлөө иречин өстүрөбүз. Өз оюн туура, так, жеткиликтүү айта билүүгө көнүктүрөбүз. Окуучуларды ынтымакка, кичипейилдүүлүккө, улууну урматтап, кичүүнү ызаттоого үйрөнөбүз. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу деген Манас атабыздын осуятына тарбияланабыз. Анда балдар үйгө кандай тапшырма берилди эле? Ооба, Бозторгой деген тема аңгеме. Ооба, биз Бозторгой менен баланын достугу жөнүндө сөз болгон. Айткылачы, Торгойдун аман калышына ким себепкер болду? Туура айтасыңар. Адам болбогондо Торгой кыргыйдан кутула албайт эле. Балдар, адамдар менен адамдар эле дос болуш керекпи? Жок. Ооба, адамдар жаныбарлар менен, канаттуулар менен да дос болуш керек экен. Ошентип, бала менен Торгой ынтымакта болушуп, экөө шилекей алышкан дос болушту. Дос болуш үчүн эң биринчи кандай болуш керек? Туура айтасыңар, ынтымак болуш керек. Биз силер менен бүгүн элдик жомок ошо ырыс алды ынтымак деген жомокту угабыз. Илгертен эле ата бабабыз жомок менен бирге жашап келген. Мына ошол жомоктун бири элдик жомок ырыс алды ынтымак. Илгери бир акылман карыя жашаптыр. Анын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасы айткан акылды укпай, ар кимиси өз-өзүнчө жүрүшөт. Айланасындагылар аларды шылдыңдап күлүшөт. Чоңу кичинесин сабайт, а кичинеси чоңуна акырая карайт. Биримдиги жок 9 уул, 9 баланы бөлөк кишилер уруп кетет. Атасы балдарынын кылыгын көрүп, кайгырып, акыл табууну ойлойт. Ошентип, бир күнү тоого барып, үйүнө чоң тутам табылгыны көтөрүп келет. Балдарын чогултуп алып, "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына ушул табылгыны толугу менен сындыргылачы" дейт. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашат. Бооланган табылгыны эч кимиси сындыра алышпайт. Карыя табылгынын боосун чечип, "Эми бирден сындырып көргүлөчү" дейт. Балдары табылгыны ошол замат эле чарт-чурт бөлүп, "Мына сындырдык" деп мактанышат. Абышка балдарды отургузуп алып, нускалуу сөз баштайт. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди жанагы жалгыз табылгыдай бырча-бырча сындырып кетет. Ал эми бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл силерге эч ким батына албайт. Менин айтарым ушул" деди. Көп узабай карыя каза болот. Балдары акылга келип, касташкан душманды жеңип, артык дүйнөсү болсо бей-бечараларга берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшөт. Элибизде ырыс алды ынтымак деген макал ошондон калган дешет. Кана эмесе балдар, жомок жактыбы? Эмнеси менен жакты? Туура айтасыңар. Азаматсыңар. Атасынын балдарына туура кеңеш бергени. Ооба. Ата бабабыздын урпактан урпакка калтырып, учуун үзбөй бизге жеткен ынтымак жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымак болбой иш оңолбойт. Ынтымактуу биригет ынтымаксыз бүлүнөт. Ынтымак түбү ийгилик, тирилик түбү бирдик. Азаматсыңар. Эң жакшы маңыздуу макалдарды билет экенсиңер. Бул жашоодо макалдарды турмушта колдоно билишибиз керек. Ата бабабыздын илгертен эле ынтымакта жашашып, башына кандай иш түшсө да ынтымакта чечишип келгендигин биздин кыргыз адабиятына чоң салымын кошкон акын атабыз Барпы Алыкуловдун ынтымак деген ырында мындай деп айткан жери бар. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бүлүнөт, ынтымак элдин баркы бар, бири-бирине баркы бар.
Эмесе силер дагы кандай ырларды билесиңер? Келгиле балдар биз дагы сыйлашып сый жүрөлү. Ырыс алты ынтымакты сүйөлү. Ынтымактуу эл болсо, душманга тиер ок болот. Ынтымаксыз эл болсо, ыркырап качып жок болот. Ынтымагы бар элдин аңа кары ток болот. Ынтымагы жок элдин бирине бири октолот. Ынтымагы бар элдин адили болот улугу, ынтымагы жок элдин ичинен чыгат булугу. Ынтымактуу эл болсо душманга тиер ок болот. Ынтымаксыз эл болсо дыркырап качып жок болот. Ошондуктан дайыма ынтымакта, биримдикте болсок, бардык нерсени жеңе алабыз. Биз барыбыз ынтымактуу болсок, азыркы кырдаалдагы эрежелерди аткарып, тазалыкты так сактап, колдорубузду самындап жууп, үйдөн чыкпай, ата-энебиздин айтканын аткарсак, ынтымактуу болсок, бардык нерсени оңой эле жеңебиз. Азаматсыңар, дайыма ушундай жомокторду көп окуп, көп угуп, жомоктор менен бирге бололу. Үйгө тапшырма. Жомоктогу каармандардын терс сапаттарын жана оң сапаттарын билип келгиле. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.